Саламатсыздарбы тарыхтын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз 19-кылымдагы кыргыздардын башын бириктирүүгө аракет кылган, курултай чакырып хан атанган, чыган жоокер, кол башчы, коомдук жана мамлекеттик ишмер, айлакер дипломат, кыраакы саясатчы Ормон Ниязбек уулу тууралуу кеп кылабыз. Ормон 1790-жылы, айрым маалыматтар боюнча 1792-жылы Чоң Кемин өрөөнүндө төрөлгөн. Атасы Ниязбек Сарыбагыш уруусунун белгилүү бийи болгон. Ормондун балалык чагы Чоң Кеминде, Как ойрокто өтөт. Хан шайланганга чейин ал атасы Ниязбек менен чогуу дал ушул Чоң Кеминде жашаган. 1807-жылы Кочкор, Жумгалдагы саяктардын бийи Качыке чүй сарыбагыштарына кол салып, чоң салгылашуу болот. Бул салгылашууга 17 жаштагы Ормон да катышып, саяктардын колуна түшүп калат. Туткундан амал таап бошонуп, Жумгалдан Чоң Кеминге 6 күн ачка, тоо таштарды аралап, качып жүрүп, араң келет. Ал Чоң Кеминге келгенде, курдаштарынын ичинен мыктыларын тандап, кол чогулта баштайт. Алар менен чогуу найза сайыштын, кылыч чабыштын, ок атыштын ыкмаларын үйрөнүшөт. Убакыттын өтүшү менен Ормондун аты Атаке Сарыбагыш, Эсенгул Сарыбагыш, Черик Сарыбагыштарына кенен таанылып, атактан чыгып, ал элдин урматтоосуна татыктуу боло баштайт. Убакыттын өтүшү менен Ормон түндүк кыргыз урууларынын арасында да тааныла баштайт. Аталаш тууган иниси Төрөгелдиге Солтонун бийи Канайдын кызын алып берип, Солтонун мыктылары менен куда сөөктөшөт. Саяктардын биларманы Медеттатка Чыны бий менен достошот. Бугунун бийи Боронбайдын Өмүрзак деген уулуна өзүнүн Кулан деген кызын берип, бугуларды да колуна алат. Чериктердин баатыры Ажыбек менен өзү Тайлак баатырдын уулу Осмон менен уулу Чарыгын достошот. Кетмен төбөлүк Ырыскулбекке өзүнүн Эсенгул тукумунан кыз берет. Ошентип, Ормон Чүй, Көл, Нарын, Талас, Кетмен төбө чөлкөмдөрүндөгү кыргыздарга аттын кашкасындай таанымал болуп, аброю бийиктейт. 19-кылымда Ормондун доорунда кыргыздардын саясий абалы абдан оор болгон. Кокондуктардын баскынчыл аракеттери, Кытай Богду ханы менен кашкарлык кожолордун кыйдыой максаттары, калмактардын, казактардын, хан султандарынын жоолашуулары, кыргыз ичиндеги ынтымактын жоктугу Ормонду тынчсыздандырып, түшөлтөт. Мына ушул кырда алдан улам, ал бирдиктүү мамлекетти куруу зарылчылыгын түшүнөт. Бул ойду ишке ашыруу үчүн чечкиндүү кадамдарды таштап, 1842-жылы Көл этеги Көтмалдыга кыргыздын курултайын өткөрөт. Ормон бул курултайда абалды түшүндүрүп, эл башкаруучуларды ынтымакка чакырып, бирдиктүү мамлекет түзүү маселесин көтөрөт. Курултайдын катышуучулары Ормон көтөргөн негизги маселени жакшылап талкуулап, Калыгул, Ажыбек Баатыр, Жантай, Төрөгелди, Боронбай, жаңгараштар чыгып сөз сүйлөшүп, хан болууга Ормонду татыктуу көрүшөт. Эл да макул болуп, Ормон Ниязбек уулуну хан көтөрүүнү чечишет. Көчмөндөрдүн салтына ылайык Ормонду ак кийизге отургузуп хан көтөрүшкөн. Хан белгиси катары ага таажы сымал кызыл баркыт тышталган суусар тебетей кийгизишкен. Андан соң жыйында Кыргыз хандыгынын мамлекеттик негизги белгилери, туусу, мөөрү, бийлик курамы, айыптын чен өлчөмдөрү, жаза, баажы жана башка аныкталып, такталган. Ормон хан болгондон кийин анын эң башкы максаты кыргыз уруулары арасында ынтымакты бекемдеп, жерлердин нукумун башкаларга ээлетпей, көздүн карегиндей сактоо, чек араны кеңейтүү болгон. Бул багытта ал Иле дарыясынын жээгин кыргыздын жерине кошууну самап, өзү 500гө жакын үй менен Иленин жайыгына көчүп барган. Кыргыздын Санташ, Бедел, Тоюн, Ашуу, Алматы чектерине кароол чеп орноткон. Ал чептерде бажыканалар иштеген. Мамлекеттик бийлик органдарынын эң жогоркусу хандын алдындагы кеңеш берүүчү укукка ээ мекеме Чоң кеңеш түзүлгөн. Чоң кеңеш мезгил-мезгили менен хандын ордосуна чогулуп,
Ал тапшырган ички жана тышкы саясаттын маанилүү маселелерин талкуулап, ич ара чыр-чатактарды мыйзамга ылайык чечип турушкан. Ормон хандын доорунда өзгөчө хандыктын 1-10 жылдыгында түндүк кыргыздардын башы бириктирилген. Ийгиликтүү саясат жүргүзүлүп, Кокон хандыгынын Куртка, Байсоорун чептери талкаланган. Кокон хандыгы Ормонду колдон чыгарбаш үчүн ага Парваначы деген өтө бийик наам берген. Бирок Ормон баары бир Кокондорго баш ийген эмес. Ормон хандын кыргыз элине өзгөчө сиңирген эмгеги кыргызды басып алам деп келген казактын султаны Кененсары Касымовду жеңиши, казактарды кыргыз жергесинен сүрүп чыгуусу болгон. Кенесарынын колун талкалап, анын өзүн туткундап өлтүргөндөн кийин Ормон хандын ысымы Кытай, Орусия империяларынын сарайларында айтыла баштайт. Кененсары менен Ормон хандын согушу жөнүндөгү кенен маалыматты биздин мурдагы чыгарылыштарда көрө аласыздар. Тилекке каршы көп өтпөй кыргыздардын арасындагы биримдик кайрадан жоголо баштайт. Уруулардын бири-бирине касташуусу күчөп, өзгөчө Бугу уруусу менен Сары Багыш уруусунун ортосунда катуу күрөш жүрөт. Бугулардын бийи Боронбай Ормон ханга, Ормон хандын да бугуларга нааразычылыгы күчөгөндөн күчөйө берет. Боронбай Орусиянын төбөлдөрүнө, казактардан Тезек төрөгө жакындап, алар менен ысык ымала түзүп, Орусия падышачылыгына букара болуп кетип, Ормондун бийлигинен кутулууга катуу аракеттенет. Бугулардын нааразычылыгы күндөн күнгө өсүп, Ормон ханды өлтүрүү чечими кабыл алынат. Ормон көлдүн башын кыдырып, Санташтагы чекти көрүп, кайра келе жатканда, найза, кылыч, чокмор, мылтык менен куралданган бугунун 300дөй жигиттери кол салышат. Булардын башында Ормондун кан кудасы болгон Боронбайдын улуу уулу Кылыч, Алдаяр уруусунун баатыры Нышандын уулу мырзалар болушат. Ормонду коштоп жүрүшкөн жигиттердин саны болгону 30 эле. Натыйжада Ормон хан жараланып, колго түшөт. Алган жаракаттарынан улам кызы Куландын үйүндө көз жумат. Ошентип Ормон хан жүзү каралык менен божомолдуу эсеп боюнча 1855 жылы 65 жашында өлтүрүлөт. Кыргыздардын көз карандыгы эместигин жарыялап, өз бетинче хандыгын түзүү аракетинен акыры майнап чыкпай калганына карабастан, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхында Ормон хандын ээлеген орду зор. Анын эң башкы сиңирген эмгеги байыркы ата-бабалардан калган мамлекеттүүлүк идеясына жаңы дем берип, жандандыргандыгында, кыргыздардын көз карандыгы эместигин, эгемендигин коргоо, этникалык аң сезимин өстүрүүгө, улуттук ар намысын ойготууга бүткүл күч кайратын сарптап, атүгүл өмүрүн арнагандыгында. Ормон хан көз каранды эмес, өз алдынча кыргыз мамлекетин түзүү үчүн чечкиндүү аракеттерди жасаган. Бирок кыргыз мамлекети түбөлүктүү болбоду. Анын өсүп өнүгүшүнө, чыңдалышына бир катар себептер тоскоол болгон. Хандыктын узак жашабашына, аскер күчтөрүнүн толук калыптанбашы, административдик чек аралардын такталбашы, хандыктын карамагындагы аймактардын ортосунда тыкыз жана үзгүлтүксүз чарбалык байланыштардын, этникалык аң сезимдин жоктугу, элдик эмес уруулук кызыкчылыктын үстөмдүк кылышы себеп болгон. Башка бир тараптан, Ормон хан мамлекеттик бийликтин борбордук органдарын элестетчү мекеме кызматтарга негизинен өз жакындарын тартып, таасирдүү уруу жетекчилери четте калган. Мындай абал таарынычтардын келип чыгышына, көп өтпөй башка бийлердин Ормон хандан оолакташына, бөлүнүүгө алып келген. Мамлекеттин кыйрашында тышкы факторлордун да таасири чоң. Тактап айтканда, чет өлкөлүк тыңчылардын бөлүп жар да башкар деген принципти туу туткан баскынчыл саясатка ылайык, тымызын ичтен иритме иштери да кыргыз урууларынын ынтымагын ыдыратканы шексиз. Бүгүнкү күндө жогоруда аталган катачылыктарды кайталабай, тарыхтан сабак алып, эгемендүү кыргыз мамлекетинин жаркын келечегин куруу бул
биздин милдет. Сиздер менен тарыхты туура жеткирүүнү өзүнө максат койгон Так тарых берүүсү болду. Бизди колдоп, ошондой эле ой-пикир, сунуштарыңыздарды жазууну унутпаңыздар. Кийинки чыгарылыштарда жолукканча сак саламатта туруңуздар.